Өлкөдө бийлик алмашкандан бери бир айдан ашыгыраак убакыт өттү. Бирок Садыр Жапаровдон коомчулук бир айда эмнени кыйратып жибердиң, ал тургай жөжөнү санай турган убакыт келди деп сындап жатышат. Кыргызстанды гана эмес, бүткүл дүйнөнү пандемия каптап, кризисте айласын таппай калган өлкөлөр бири-биринен жардам сурап жатканда, эмне үчүн кошуналардан биз жардам сурашыбыз керектигиндер да жок эмес. Казанда болбосо чөмүчкө чыкпайт. Кыргызстан оор абалда турганда жаңы бийликке келгендер жыргап калган жайы жок. Алардын алдында чоң жоопкерчилик турат. Эң негизгиси өлкөнү кантип кризистен алып чыгуу деген маселе. Ал учурда доллар менен евронун баасы асман чапчып баратат. Буга Улуттук банктын төрагасын күнөөлөп, андан долларды кайра калыбына келтириш керек же анын иштегенге моралдык укугу жок деп күнөөлөп жатышат. Кырсык жалгыз келбейт, ансызда экономикабыздын кабыргасы кайышып турганда, өлкөнү кимдер башкарып жатат же кадр саясаты туура эмес багытта бара жатат деп коомчулукта уудуу кептер, соц тармактарда нааразычылыктар кеңири айтылып жатат. Азыркы премьер-министр Садыр Жапаров сыйкырчы эмес экенин баарыбыз эле билебиз жана аз убакыттын ичинде тоону томоруп, өлкөнү гүлдөтүп жибере албастыгын билгенибиз менен билмексенге салып ал тургай сындап дагы жатабыз. Айрыкча дивандагы эксперттер катуу критикалап жатышат. Ал убакта өлкө чоң сыноону башынан кечирип турганда Садыр Жапаров иштегенге убакыт менен мүмкүнчүлүк бергиле деп суранып жатат. Убакыт шашып баратканы менен кыргыздар кеңпейил жана кечиримдүү калк келебиз. Баарына убакыт берип, мүмкүнчүлүктү түзүп бергенге да даярбыз. Биздин чыгармачыл топ бул жумада эмнелерди көрдү, эмнелерди укту, алдыда төкпөй чачпай айтып бермекчибиз. Эфирде Жумабайын маалымат аналитикалык көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач бүгүн эмне жөнүндө сөз кылабыз кыскача. Президенттикке ат салышкан талапкерлердин саны канчага жетти жана кимдердин тизмеси катталды? Убактылуу президенттин милдетин ким аткарат? Пандемия учурунда 100 000 сомго чейин насыя алгандардын тагдыры эмне болот? Садыр Жапаровдун насыяга байланышкан билдирүүсү канчалык реалдуу? Эшмат келеби же ташмат келеби Айтор Кыргызстанга келген инвесторлорго бут тосу болбош керек. Ал тургай буга чейин инвесторду президент кабыл алыш үчүн эле $50 000 сурап анан киргизишчү экен деген билдирүү таратты. Эми президентке кириш үчүн эле $50 000 болсо, анда биздин шорубуз кайнап өнүкпөй жүргөнүбүздүн бирден бир себеби ушул экен деп ойлонуп калды карапайым калк. Эми эмнесин айтабыз? Президентке кириш үчүн эле эмес, бала бакчага баланы жетиле барып киргизиш үчүн дагы бир топ түйшүктөр жаралат. Бул жерде бир гана таянак чыгарыш керек. Өлкөдө кадр саясатын реформа кылыш керек. Эскилердин үйрөнгөн адаты өлгөндө калат. Андыктан эскилер кетсин, жаңылар келсин деген уран менен чыккан люстрация маселесин мыйзамга киргизиш керек деген жаштар революция өз жемишин берген жок деп нааразы болуп жатышат. Кезегинде кумтор маселесин көтөрүп чыккан Садыр Жапаров бийлик тарабынан бир нече жолу куугунтукка алынып, темир тордун артында отуруп чыкканын да баса белгилеп өттү. Эми ошол кумтордун тагдырын жетимтоо кайталап калбайбы деген суроого тарыхтан сабак алышыбыз керек. Жетимтоонун куму дагы сатылбайт деген жообун берди. Эми жетимтоонун куму сатылбаса дагы андагы кең байлыкты сатып, тышкы карыздан котулушубуз керек. Жана карызды кайтарып берүүнүн жолу бар экенин сөз иретинде тастыктап өткөнү менен карыздан башы чыкпаган Кыргызстандын кең байлыктан башка пайда алып келүүчү тармагыбыз дагы, аргабыз дагы жоктой. Анткени өлкөдө өндүрүп чыгара турган же мактана турган жайыбыз деле жок. Кезегинде берилип калган лицензияларды кайра кайтарып албашыбыз керек. Алардын мөөнөтү бүткөнчө иштеп турушу зарыл деп белгиледи Садыр Жапаров. 8 жыл мурда оппозициялык маанайдагы эл өкүлү бийликке келгенден кийин кең байлыктардын казылышы менен андагы ден соолукка тийгизип жаткан терс таасирин сыягы унутуп койгондой деп сындап жатышат коомчулук. Кыргызстандын экономикасы 30 жылдан бери тешилип калган чаканы элестетет. Тешилген челекке канчалык суу куйсак дагы толтура албайсың. Анткени бюджетти толтуруу мындай турсун, тышкы карыздан кантип кутулабыз деп анын айласын азыркы бийлик издеп жатат. Формалдуу түрдө. Демек бизге пайда алып келген кең байлыкты иштетип жаткан кумторбу же жер үйбү? Айтор анын зыяны эске да алынбайт жана жабылбайт жана лицензиялар да кайтарылбайт. Премьер-министр убактылуу президенттин милдетин тапшырып, президенттик тактыга карай шайлоого барат. Бул жыйында дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Кабарчыбыздын материалында.
Эки тизгин бир чылбырды колго алып, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрлик кызматта 1 ай иштесе дагы Садыр Жапаровго бериле турган суроо көп. Журналисттер алардын эң актуалдуусун узатуу үчүн жыйындан 2 саат алдын чогулушту. Бирок Жапаров алгачкы маалымат жыйынынын башталышында эле ал кыска болоорун айтып, Орусиянын өкмөт башчысы менен телефондук сүйлөшүү болооруна байланыштуу суроолорго 1,5 саат гана убакыт бөлөөрүн эскертти. Мындан улам ар бир ММК өкүлү бирден гана суроо бермей болду. 24 KG'нин журналисти Жапаровдон чуу дегенде эле конституциялык реформа боюнча сурады. Сиздин оюңузду бир мандаттуу шайлоо боюнча гана беребиз. Ошол эле учурда азыр айрым маалыматтарга караганда президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, бийлик бир колго топтолот. Бул диктатурага алып келбейби? Андан сырткары азыркы норма, конституциянын азыркы редакциясы боюнча президент бир эле мөөнөткө шайланат. Бул нормага дагы өзгөртүү киргизилеби же бир эле мөөнөткө президент болууга макулсузбу? Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Ал эми бир мандаттуу боюнча болсо. Бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес. Маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоорду жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен. Эгемендүү Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында ажоолор ажыдарга айланып кетет деген бир мындай кызыктуу хикая жүрөт. Анан чочулоо жокпу сизде? Мындай ажыдарга айланып баратам или айланып кетейм деген. Иммунитет барбы ошого? Ажыдарга айланбайбыз. Буга мен өзүм ишенем. Ажыдарга айланбайбыз. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Өткөндөрдүн катасын кайталабайбыз. Адатта мамлекет башчыларынын пресс-конференцияларында биринчи 3 суроону өкмөттүк маалымат каражаттары беришчү. Демек, бул жыйындын башталышы өзгөчө. Суроо жооптун жүрүшүндө тышкы карыздан кутулуу үчүн жетимтоо темиргенин чет жакка сатуу тууралуу айтылып жаткан сөздөрдү Жапаров ушак деп атады. Айтымында Кытайдын карызынан кутулуунун жолу бар. Жетимтоонун 1% эмес, бир тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетимтоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеки биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот. Эгерде ошо менен кутула турган болсок. Бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз. Жыйында Тоген тармагындагы көйгөйлөрдү көтөргөн журналисттер көп болду. Суроолорго жооп берип жатып, Жапаров буга чейин лицензия алып иштеп келип токтоп калган ген казуучу компаниялар ишмердүүлүгүн улантаарын, 5 октябрдан кийинки башаламандыкта аларды талкалап өрттөгөндөр жазаланаарын айтты. Ал эми чет элдик инвесторлорду коргоо үчүн кандай пландар бар деген суроого жооп берип жатып, журналисттерди факты менен сүйлөөгө чакырды. Вот ваши планы по поддержке иностранного бизнеса в стране? Мындайда иностранный бизнес эле эмес, бүтүндөй инвесторлорду мейли ал башка өлкөдөн келеби, же болбосо мындай жеке келеби, бардыгын мен айтып атам го, биздин эшигибиз ачык деп. Мына ошол эле күч органдарына мен айтып атам, бир дагы инвесторду куугунтуктабагыла, тескерисинче бардык шарттарды түзүп бергиле деп атам. Анан биз мындай эме кылсак да, урматтуу журналисттер, бардыгын факты менен сүйлөсөк да. Айтсаңыз, өлкөдөгү чыныгы экономикалык абал азыр кандай? Жана дагы бир суроо, эмне себептен галстук такпайсыз? Өлкөдө экономикалык абал өтө жакшы деп да айта албайм, өтө жаман деп да айта албайм, орточо. Жылдын аягына чейин баягы защищенный статьяларды беребиз. Эч кандай мындай эме болбойт.
ноябрь декабрь жылдын аягына 31-ине чейин баарын жаап атабыз буюрса. Анан галстукту мен жөн эле таккым келбейт, мындай муунта берет да, баягы муунуп мындай улам тартып баягы неме кылган үчүн ошон үчүн эле такпайм мен, башка бир эч причинасы жок анын. Кечээ тактым го мынакей. Шосто тагып отурдум го, эми бардык өлкөлөр менен баарлашабыз анан тагып отурайын деп. Шконун саммитинде эмне үчүн галстук такканын түшүндүргөнү менен Кыргызстандын тышкы саясатынын азыркы абалы, геосаясаттагы багыттар тууралуу соолдорго ачык жооп бербеди. Деген менен Райымбек Матраимов боюнча кабыл алынган саясий чечимине дагы бир жолу түшүндүрмө берүүдөн эринген жок. Райым Матраимов боюнча чечимди мен кабыл алдым дедиңиз эле. Ошондо сиз сотторго чалдырыппы же айттырып Матраимовду камабагыла деген болосуз да. Эгерде андай болсо, көз карандысыз сот системасы эмне болот? Жок, сиз жаңыласыз. Райым Матраимовдун иши сотко жете элек. Муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан. Улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле маган кабар беришти. Мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан, муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. ММК өкүлдөрү Жапаровдун 2010-жылы өлкөдөн чыгып кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиевди экстрадициялоо боюнча ою кандай экенине да кызыгышты. 90-га жакын адамдын өлүмүнө себепкер болгон Курманбек Бакиев жана анын жакындарын кармап келип, аларды камап Кыргызстандан чыгарып кетти деген кеминде бир 300 миллион долларды өлкөгө кайтаруу аракетин көрөсүзбү? Себеби учурда колуңузда бийлик бар, тиешелүү күч органдарынын жетекчилери дагы сиздин саясаттагы үзөңгүлөштөрүңүз да. 2010-жылкы окуя боюнча жалгыз эле Бакиевтерди күнөөлүү эмес, башкалар дагы күнөөлүү болуп калат да, эгерде мындай чындап адилеттүүлүк менен териштирсек. Эми ал кылмыш ишине жете элекпиз. Биз анын үчүн анын баардыгын кайрадан баягы көтөрүп чыгып, каратып, изилдетишибиз керек да. Ал эми 300 миллион боюнча мен караштырайын, эгерде документтери баардыгы баягы неме болгон болсо, мунун артынан түшөбүз. Азыр ага жете элекпиз. Соңку учурларда актуалдуу болуп жаткан иллюстрация маселеси да көтөрүлбөй койгон жок. Журналисттердин бири тазаланууну КТРКдан баштоону сунуштады. КТРКда мында 30 жылдан бери 1000 тегерегинде адам иштеп келатасыздар, КТРКда. Бирок ошол эле мезгилде мына акыркы 15 жыл дебейин, бир 10 жылдан бери КТРКны көп киши көрбөй калган да. Мамлекеттер эми баягы мындай сыртынан карап коет да көрбөйт. 1000 адам иштеген КТРК. Бюджеттен миллиарддаган сомдорду колдоносуздар, аласыздар, коротосуздар. Ошол эле мезгилде мисалы НТС каналын алалы. 30-40 адам иштейт. 5-чи каналды алалы. Жаңы телевидениялар пайда болгон Next TV, New TV деген, Регион 7-чи канал деген мисалы. Ошолордо 40-50 адам иштейт, бирок КТРК берген каналдарда эле программаларды берет да, передачаларды. Элдин көпчүлүгү бөлүгү ошолорду көрөт да. Анан мындай салыштырып көрсөңүздөр да, 1000 адам иштеген, миллиарддаган акча колдонгон КТР менен баягы жеке телеканалдардын кимисин көбүрөөк эл көрөт, анан эффективдүүлүгү кандай болуп атат. Шуну салыштырып көрүп эле анан жыйынтыкты чыгара берсеңиздер болот. Садыр Жапаров эмне себептен өлкөнүн түштүк аймагын кыдырып келгенин дагы түшүндүрдү. Өзүнүн айтымында ал мындай жол менен улуттар аралык жаңжалдардын алдын алуу үчүн ар кайсы улуттардын диаспора мүчөлөрү менен жабык эшик артында сүйлөшүүгө барган. Биз тигил айтып атат, бул айтып атат, бул журналист минтип жазып атат, же тиги сайт ушинтип жазат деп алардан коркпошубуз керек. Биз иштин көзүн көрүп тургандан кийин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин тынчтыгы үчүн иш алып барышыбыз керек да. Биз ал тигил немелерден коркпостон ошондой алып барышыбыз керек. Мен жана дагы айтып өттүм, эгерде биз 2010-жылдагыдай көзөмөлдөн чыгарып ийсек, биз алдын ала профилактика иштерин жүргүзбөсөк, анда деген улуттар аралык жаңжал чыгып кетсе, сиз айтып аткан баягы COVID-19 биякта эле калып калат да. Ал эми шайлоодон өтпөй калсам, мен тарапташтарым чыкпайт. Антип биз неме кылбайбыз, мындай бир кандай десем бир талаптарды, катуу талаптарды койбойбуз. Мен жеке өзүм наоборот тескерисинче суранам. Бирок эми баягы таза шайлоо өтүш керек да.
Ошондой эле жакында абакта жеңил кылмыш кылып же адилетсиз жаткан адамдарга ырайым берилерин айтты. Учурда 2000 кишинин кайрылууларын комиссия карап жатыптыр. Мындан тышкары экономикалык мунапыс боюнча демилгеси жыйынтык берерине токтолду. Ал эми ак халачандардын баянасын кийинки жылдан 40%га көтөрүүнү көздөп жатыптыр. Бирок анын каржы булагын ачыктаган жок. Суроолорго жооп берип жатып, баасы асманды чапчып жаткан авиа билеттер тууралуу орус өкмөт башчысы менен сүйлөшүү болоорун дагы убадалады. Кылдат карап отурдум да, атайын эмнелерди айтат экен, эмне пландары бар экен, эмне максаттары бар экен деп. Мындай тагыраак айтканда, кыска нуска, анан бардык жооптору мындай орду менен болду да. Көп маселелерде мындай бирөөгө тийишип, же бирөөнү мазактабай, анан эң башкысы бизде ушундай бир адат бар эле. Улам жан келген бийлик мурдагы бийликке учурдагы көйгөйлөрдү төңкөп салып, мурдагы бийликтин кылганы, мурдагы бийлик ушундай бизге мурас калтырган деген сөздөрдү көп айтышты да, бирок ошол сөздөрдү Садыр Жапаров мырза ошону бирөөндө айткан жок. Анан эң башкысы азыркы экономикалык оор абалга карабай, журналисттердин баягы бүгүнкү экономикалык өлкөдөгү абал кандай дегенде мындай орточо деп баа берди да. Бул деген жакшы көрүнүш. Ошол президент болом деген адамга мындай орточо деп, мындай элди мындай тынчтандырып, мындай коопсуздандырып айткан сөзү дагы мындай бир жагымдуу көрүнүш болду да. Негизинен жалпылап айтканда, кыска аралыкта, ушул 1 айга жетпеген аралыкта ушул мамлекеттеги өлкөдөгү бардык экономикалык мүнөздө болобу, социалдык мүнөздө болобу, тышкы саясатта болобу көйгөйлөрдү жана чечилчү маселелерге кайсы бир деңгээлде мындай сүңгүп кирип тааныша алыптыр да, мындайча айтканда. Мына ушулардын ар бирине мындай билбейт экем, карап көрөйүн, тапшырма берейин, кагаз жүзүндө жооп берейин дегендей айтпай, болушунча так нуска айтканга аракет кылды. Бунун бардыгы мындай жакшы көрүнүш. Бирок убакыттын тардыгынан суроолордун көбү жоопсуз калды. Садыр Жапаров 1,5 саатка созулган маалымат жыйынында 35 соолго жооп берүүгө үлгүрдү. Жыйынга жалпысынан 86 ЖМКдан 148 журналист катышты. Чынара Нурсейитова, Калыс Сакибаев, Жума Баян. Сооронбай Жээнбеков президенттик мөөнөтүнүн жарымында өз ыктыяры менен кызматтан кеткенине байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамга ылайык кезексиз президенттик шайлоону 10 январга дайындаган токтом чыгарган. Анткени президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 48 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык президенттин ыйгарым укуктары токтотулган күндөн 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүлүүгө тийиш. Буга байланыштуу БШК президенттик шайлоону өткөрүүнүн календарлык планын бекитип, ага ылайык президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жана аларды расмий түрдө каттоо 15 ноябрга чейин жүргүзүүлөрү жарыяланган. Азыр социалдык тармактарда кайсыл саясатчылар президенттикке талапкерлигин кое турганы кызуу талкууга түштү. Буга чейин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров декабрь айынын башында ыйгарым укуктарын тапшырып, президенттик шайлоого барарын жарыялаган. Ага шайлоодо атаандаш катары Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыхан Мадумаровдун, жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин жана башка көптөгөн талапкерлердин ысымдары аталууда. Эми кимисин айталы, айта берсек, алардын саны 40-ка чапчыда. Мынакей чыныгы демократиянын сабагы өзүнүн жемишин берди. Азыркы талапкерлердин арасында баатыры да бар, ырчысы да, айтор жылдызы жанганы да, жанбаганы да бар. 6 миллиондон ашуун калкы бар элге 40 талапкер көптүк кылбайбы. Анткени улуу держава катары килеген АКШда өткөн президенттик шайлоого болгону 2 гана талапкер чыкты. Бизде болсо мурдагыдай эле көрүнүш. Президент болом, элди башкарам дегендер четине чыгып жатканы коомчулуктун кыжырын кайнатууда. Саясат талдоочулар президенттик шайлоонун астында баш мыйзамга мамлекеттин башкаруу формасын өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөнүн авторитардык башкаруудагы кошуна мамлекеттер менен Орусиянын кызыкчылыгындагы маселе катары карашууда. Президенттик шайлоо болуп, анан конституциялык реформа болсо, андагы өзгөртүүлөр кандай болот? Кыргызстан кайрадан президенттик башкарууга, авторитардык режимге кайта турган болсо, анын аягы эмне болот? Башка саясий күчтөр ошону кабыл алабы? Эгерде кабыл албай турган болсо, анда дагы бир төңкөрүш болобу? Анткени биз бул башкаруу формасын баштан өткөргөнбүз деп саясий серепчилер ушул суроолордун тегерегинде баш катырып жатышат. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
Кыргызстанда жумушсуздук күч экенин ушундан билиңиз, президенттик тактыга 60тан ашык адам ат салышаары белгилүү болду. 300 миллиондон ашык калкы бар АКШда президенттик жарышка 2 гана талапкер катышса, биздин 6 миллион калкы бар кичинекей мамлекетибиздин башчысы болууну 60тан ашык адам каалайт экен. Өлкө башчы болууну самагандардын арасында студенттерден баштап пенсионерлерге чейин бар. Жарымынан көбү убактылуу ишсиз. 14 ноябрь президенттик шайлоого катышууга катталуунун акыркы күнүндө дээрлик 1 ай президенти милдетин аткарган Садыр Жапаров БШКга арыз берди. Айта кетсек, алгачкылардан болуп, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров бул жарышка катышуу ниети бар экендигин жарыялаган. Ал партиянын атынан эмес, өзүн өзү көрсөткөн. Мен өзүмдүн талапкерлигимди өзүм көрсөттүм. Бул саясий кеңештин чечими bir partiyanın kızıkçılığı emez, bütünдөй Kırgızstandın жарандарынын kızıkçılığın, бардык саясий катмарлардын, социалдык катмарлардын кызыкчылыгын коргоо үчүн мен жаран катарында кандидатурамды, талапкерлигимди көрсөтүп атам. Арызды жаздым, кол койдум. Кыш болбойт, мен кудаймын деген сөздөрү менен таанымал болгон Арстан Алайда президент болуу ниетинде БШКга арыз берген. Ал буга чейинки шайлоолорго да туруктуу катышып келе жаткан кандидат катары белгилүү. Арстан Алайдын бул жарышка аттанганы өзүнүн жеке каалоосу эмес экен. Анын бул кызматка баруусун аалам каалап жатыптыр. Мен ошо 2020-жылы Сооронбай Жээнбектин сезону бүтөт. Мен ааламдан буйрулгам. Адамзатты куткарып калганы мен барам дегем. Эми адамзат ааламдан күчтүү эмес экен да, ааламдык билдирүү так болду. Бул мен барам деп мындай уверен, мындай ишеничтемин. Себеби бул менин жеке кызыкчылыгым эмес, мындай ааламдын каалоосу. Мисалга, элдин башына деле күн түшкөндө, оорчул күн болгондо ааламдан бир баатырын жаратканда. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоого катышуу үчүн катталуунун акыркы күндөрүндө БШКга арыз бергендердин арасында коомчулукка белгилүү аттуу баштуу саясатчылар көбөйдү. Алар Жогорку кеңештин депутаты Канибек Иманалиев, Садык Шернияз, парламенттин буга чейинки чакырылышынын депутаттары Равшан Жээнбеков менен буга чейинки бийликти катуу сында белгилүү болгон Бактыбек Калмаматов да бар. Калмаматов бул жарышка катышууга өзү милдеттүү деп эсептээрин билдирди. Бул жоопкерчиликти акырына чыгыш керек деп мен өзүмдө ошондой бир атуулдук милдет жүктөлгөн деп эсептейм. Келечекте боло турган президенттик шайлоо бул сөзсүз биз катышууга милдеттүү болгон шайлоо. Мындайча айтканда биз жеке адамдык каалоо менен эмес, жарандык каалоо менен эмес, бул саясий биз милдеттүү болгон шайлоо деп эсептейм. Анткени бул шайлоо кимдир бирөөлөрдүн айтканы боюнча төңкөрүштөн кийин же болбосо революциядан кийин, кандай болгон күндө дагы мындай элдик инкылаптан кийин болуп аткан шайлоо. Биз ошол элдик көтөрүлүштө кайсы бир деңгээлде мындай жоопкерчилик алган адам катары бул шайлоого сөзсүз катышыбыз керек. Андан ары президенттик тактыны талашчуларды тизмектей кетсек, Турсунбек Жумабеков, Имамидин Ташев, Эрбол Токтогулов, Карагач Иманалиева, Марат Кайыпов, Курсан Асанов, Анар Зарипова, Бектур Асанов, Кутмидин Базаркулов, Бакыт Романов, Назарбек Нышанов, Канат Исаев, Сазыбай Турдумалиев, Рашид Тагаев, Жеңишбек Байкуттиев, Клара Соронкулова, Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров, Эленора Турдубаева, Рүстөм Кабылбеков, Илгиз Тоовкеев, Мыктыбек Арстанбек, Медер Болгонбаев, Темирлан Ормуков, Улукбек Кочкоров жана башкалар БШКга расмий арыз таштаган. Ал эми саясатчы Бакыт Бакетаев арызын кайра кайтарып алган. Эксперттердин айтымында аттары аталган 60тан ашык талапкерлердин арасынан шайлоо өткүчө илгериле отуруп, оңго жакын гана фаворит калышы ыктымал. Өзүнүн тарых көргөзгөндөй, биз ар дайым билебиз, бийликте турган бийликчил партия болобу, бийликчил кандидат болобу, мына ошол кандидаттын айланасында күчтөр топтолот жана жыйынтыгында ошол адам фаворит болот да. Бирок күрөш бул алдыңкы шайлоодо оңой болбойт. Анткени топтордун бири-бирине болгон атаандаштыгы аябай зор. Эң негизгиси кандидаттардын Россия тарапты кылчайып карап, анан өздөрүнүн электоратын
анчайын көңүл бурбай атат да. 2012 жылы эсиңизде болсо 83 кандидат өзүнүн талапкерлигин көргүзүп атаандашууга чыккан да. Эми азыркы талапкерлердин жарымынан көбү азыр каттуу болгонго чейинки биринчи проблемалар менен беттешет. Бул деген 30 000 добушту топтоо жана андан тышкары жана күрөө акысын берүү да. 30 000 адамдын колун топтоо бул оңойго турбайт. Ошол себептен жарымынан көбүрөгү иргелип, жарымынан азырагы шайлоого катышышы мүмкүн. Серепчилер президенттик шайлоодогу негизги күрөш 5-6 талапкердин ортосунда болорун айтышат. Негизги шайлоодогу жеңиш талапкердин электораттык, каржылык мүмкүнчүлүктөрүнөн жана командасынан көз каранды. Бул жагдайды эске алганда Садыр Жапаровдон башкасынын мүмкүнчүлүгү ар башка. Ошондуктан анын бул шайлоодо утуу ыктымалдуулугу жогору дегендер да бар. Эйфорияга берилип кетсе баары оп деп кетишет. Бир жаман көрсө жакшы адам болсоң деле төбө астыга калып мындай жамандап кетишет да. Азыр революциялык өзгөрүүлөрдөн кийин, бийлик алмашкандан кийин Садыр Жапаровду эл колдоп турат. Эксперттердин айтымында бул жолку мөөнөтүнө мурда өтүүчү шайлоо өткөнкү парламенттик шайлоодой курч өтүшү мүмкүн. Себеби атаандаштар бири-биринин кадамына тыкыр көзөмөл салышат. Карапайым шайлоочунун позициясынан алсак, ал таза адамды, анан кийин өзүнүн мындай туруктуу көз карашы бар, тажрыйбасы мол, көп тилдерди билген, башка өлкөлөр менен мамиле түзө алган саясатчыга мындай көбүрөөк маани беришет. Бирок ошол эле учурда жанагындай добуштарды сатып алуудагы активдүү болот. Себептен де кандидаттардын көпчүлүгү мындай өздөрүнө ишенбейт, утубаларына да ишенбейт. Кандидаттардын баары эле жаман программа айтпайт. Кийин кимиси болсо дагы утар деп баягы акчага сатылып кетишет да. Өлкөдө президенттик шайлоо өткөн сайын жаандан кийин чыккан козгарындай болуп, көңүлү калбай кайра-кайра туруктуу кандидат болгондор көп. Алар Турсунбай Бакир уулу, Токтайым Үмөталиева, Кубан Чороев, Арстан Алай, Жамбыл Камчиев, Арсланбек Малиев жана Нурлан Мотыевдер. Тажабаган талапкерлерге карата коомчулукта айтылган түрдүү сын пикирлерде эч тоскоолдук жаратчудай эмес. Ал эми айрым соцтүйүндүн колдонуучулары 30 жылдан бери өзүн актабаган президенттик шайлоого ар бир жаран аттана берсе болот деген пикирлерди жаратса, серепчилер бул жерде чоң саясий оюндар бар экенин айтып келишет. Шайлоо мөөнөтүндө бир жаңы шайлоолор жарыялаган кезде балким бутуп кетем дегендей бир ички үмүтү болушу мүмкүн. Бул бир. Экинчиден, фаворит болгон кандидаттардын айланасында булар дагы аябай активдүү иш алып барышат. Жана фаворит болгон талапкерлердин айланасында оюн жүргүзөт дагы аягында барып, ошол эле биз билген жанагы атаандашуунун аягында бар теледебаттарга келип такалат. Ошо теледебаттардын учурунда мына ошондой талапкерлер бирөөнүн оюнчусу болгон болсо, ошону каршылашында кадимкидей баягы туруштук берип, ага бир ыңгайсыз суроолорду узатып, баягы элдин кыжырын кайнатууга же болбосо алардын оюн бөлүүгө аракет жасай турган кандидаттар да бар. Жер-жерлерге кадимкидей кандидат болуп барат, жер-жерлерде өзүнүн игүү иштерин жүргүзөт. Анан баягы игүү иштеринин бир жарымынан көбүрөөк болуп калган кезде өздөрүнүн кандидатураларын алып атам, өзүмдүн тарапташтарымды жана ушул компанияда жүрүп аткан менин жактоочуларымды бул кандидаттын эсебине бурууга чечтим деп, ошондой өзүн самоотвод кылган кандидаттар да көп болот. Мөөнөтүнө мурда өтүүчү президенттик шайлоону Борбордук шайлоо комиссиясы 2021 жылдын 10 январына белгилеген. Президенттикке талапкерлигин көрсөткөн жактар 14 ноябрга чейин арыз беришти. Эми алар 3 декабрга чейин 30 000 кол топтошу керек. Саясий жарыштын күрөө акысы 1 миллион сом. Ал эми шайлоонун алдындагы үгүт иштери 15 декабрда башталып, 9 январда бүтөт. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Садыр Жапаров кредити барларга бюджеттен эмес башка булактан жардам берилет деп билдирип чыкты. Бюджеттин тартыштыгы 35 миллиард сомдон ашып турган учурда каражат кайдан табылат деген суроо туулбай койбойт.
Өкмөт убадалаган 100 миңге чейин кредити бар үй бүлөлөргө жардам берүү үчүн каражат бюджеттен бөлүнбөйт. Себеби бул категорияга кирген 600 үй бүлөгө көмөктөшүү үчүн 1,2 миллиард сом керектелет. Финансы министри Кыялбек Мукашев 100 миң сомго чейин кредит алган жарандарга жардам берүүнүн тартибин түшүндүрдү. Мукашевдин айтымында каражат мамлекеттик ички ресурстардын эсебинен жабылат. Учурда Улуттук банк 2020 жылдын 1 октябрына чейин 100 миң сом насыя алган жарандардын тизмеси боюнча маалыматтарды чогултууну пландап жатат. Насыя алуучу банкка келет, ал эми финансылык жөнгө салуучу өкүл коммерциялык банктар менен бирге иштерди жүргүзөт. Жарандар арыздарын тапшыргандан кийин коммерциялык банктар аларды Улуттук банктын кароосуна жөнөтөрү болжолдонууда. Улуттук банк бул уюмдарды каржылаган финансы министрлигине маалыматтарды берет. Ал эми 100 миң сомго чейин насыя алгандардын саны учурда миңдеп саналат. Алардын көпчүлүк бөлүгү майда кредиттик компаниялардан турмуш тиричилигин жакшыртуу же майда бизнести өнүктүрүү максатында насыя алгандар. Өзгөчө пандемия учурунда кредитин төлөй албай калган жарандардын саны да аз эмес. Бирок Жапаровдун бул демилгеси айтылганы менен иш жүзүнө аткарыла элек. 100 миңге чейин насыя алгандар бул маалыматты укканы менен качан демилге аткарылат деп күтүп отурушат. Үзүлбөгөн үмүт максатына жетеби же куру кыялга калып кетеби, алдыдагы материалдан. Атын атоодон баш тарткан каарманыбыз былтыркы жылы микрокредиттик компаниядан үстөк пайызы 35% менен 80 миң сом насыя алган. Чейде 2 баласы менен жалгыз калган эне насыяга алган акчага тигүү машинесин алууну пландаган. Бирок кыялы ишке ашпай аны төлөй албай отурат. Анткени пандемия ал иштеген тигүү цехтин дагы ишин токтотту. Ошентип 2 айдан бери жумушсуз отурат. 6 жаштагы майып баласы менен башка ишке дагы орнуша албай убара. Анысы аз келгенсип банк аны сотко берген. Мен 2 балам менен турам. Кичинекей, бир ол бир кызым менен, бири 7-де, бири 6 жашта. Анан убактылуу жумуш жок үйдө элебиз азыр балдар менен. Бир уулумуз инвалид. Тырдыйын апрелде алгам частный банктардан эле. 100 миңге жетпеген акча алдым, 80 миң дегенде. Ошондо алгандан кийин ал акчаны деле мен азыр эми балдарым үйдө карайын деп, швейный машинка алайын деп алгамын. Аны деле акчаны деле буйрулду, бирок урдатып алып, ошол боюнча швейный машинкада жок, акчадан жоголтуруп калдым. Ошол боюнча төлөй алган жокмун. Алар деген азыр эми артынан сотко деле берип неме болуп атышат. Төлөөнгө акыбалым жок. Эми өкмөт банктардын насыя алган жарандарды колдоо үчүн 1 миллиард 200 миллион сом бөлүп бермей болду. Дээрлик 1 ай президенттин милдетин аткарган Садыр Жапаров акча бюджеттик эмес жактардан которуларын айткан менен аны ишке ашыруу механизми тууралуу так маалымат берген жок. Анын сөзүнө караганда каржылык булак аныкталып, жардам 100 миң сомго чейинки өлчөмдөгү насыясы барларга берилет деп чечилди. Ал эми кредит боюнча 100 миң сомго чейин алынган кредиттер бул абдан көп экен. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, 100 миңге чейин кандай адамдар кредит алат? Турмушу начар, баягы ылдыйкы слойдо жашаган жарандарыбыз алат. Биз ошолорго караштырып туруп, бюджеттин эсебинен эмес, бул бюджетке кирбеген акча. Бюджетте пландалбаган акча башка источниктерден таап туруп 1 миллиард 200 миллион сом жумшадык. 100 миң сом алган, 100 миң сомго чейин алган, кредит алган жарандарыбыздын 3 айлык проценттерин жаап берели дедик. Жардам 600 миң үй бүлөгө берилет. Алар 3 айдын тагыраагы декабрь, январь жана февралдын үстөк пайызын же негизги сумманын кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышат. Бул жеңилдикти колдонуу үчүн Улуттук банк 100 миң сомго чейин насыя алган жарандардын маалыматтарын чогултат. Насыя алуучу банкка келгенде финансылык жөнгө салуучу өкүл коммерциялык банктар менен ишти жүргүзүшөт. Жарандар арыздарын беришкенде коммерциялык банктар аны Улуттук банктын кароосуна жөнөтөт. Ошентип өлкөнүн башкы банкы чечим чыгарган соң жеңилдиктер бериле тургандыгын Каржы министрлигинин бюджеттик саясат башкармалыгынын башчысы Алмаз Кочкоров айтат. Улуттук банктын сунушу менен, Улуттук банктын талабы менен бүт баарына 100 миң сомго чейин эч кимди бөлбөй, ошо үстөк пайызыны гана декабрь, январь, февраль 3 айлыкыны төлөп бергенге. Мисалы, декабрь айында насыя алган адам декабрь айында 8 миң төлөш керек болсо, анын ичинде 5 миңи өздүк кредиттин суммасы жана 3 миңи үстөк пайызы болсо, ошол 3 миңини гана өкмөт жаап берет.
Дүйнөлүк банктын жакырчылык жана жалпы бакубаттуулук аттуу жаңы баяндамасына ылайык быйыл дүйнө жүзүндөгү өтө жакыр катмарга дагы 115 миллион адам кошулушу мүмкүн. Бул дүйнө калкынын дээрлик 1,4% дегенди билдирет. Дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык күнүнө $2 жетпеген акчага күн көргөн адамдар өтө жакыр деп саналат. Эгер быйылкы божомол ырастала турган болсо, анда дүйнөдө жакырчылыктын деңгээли 1998 жылдан берки биринчи жолу жогорулаганы болот. Ал эми Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин ушул жылдын алгачкы 6 айына карата берген маалыматына караганда, жыл башынан бери эле 143 миңден ашык киши чакан насыя берүүчү уюмдардан 7 миллиард сомго жакын насыя алган. Алынган акчалар эмне максатта жана кайсы жактарга которулуп жатат? Бул тууралуу Улуттук банк буларды маалымдайт. Керектөөчү насыялар ар түрдүү максаттарда алынат. Мисалы, эмерек, тиричилик жана электрондук техникаларын сатып алууга, саякатка, окуу акысын төлөө жана башка нерселер үчүн алынат. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси олуттуу социалдык көйгөйлөрдүн бирине айланды. Өзгөчө пандемияда ишканалар жабылып, ири шаарларда чектөөлөр киргизилгенде, банкка карызын төлөй албай калгандардын саны өстү. Мындай көрүнүш өлкө экономикасынын кескин түшүп жаткандыгынан кабар берет. Себеби катары Кыргызстанда стратегиялык өнөктөш катары саналган өлкөлөрдөгү акыбал түздөн түз таасирин тийгизип жаткандыгын мурдагы экономика министри Эмил Умиталиев айтууда. Эң биринчи күтүлгөн биздин экономикабыздын, турмуш акыбалыбыздын артка кетилүүсү бажы биримдигине, Евразиялык экономикалык биримдигине кеткенден эле башталган. Өзгөчө бүгүн байкасаңар, Орусиянын экономикасы абдан начар акыбалда, өспөй атат, артка кетип атат, жөнөкөй эли жакырчылыкка түртүлдү. Көп жылдан бери чоң ылдамдык менен ошо жакырчылыкка түртүлдү. Аларга кыпчылып алып, биз алардан пайда көрөбүз деген алдоолорго баш ийип коюп, биз бүгүн алардын жолу менен кетип баратабыз. Кыргызстанда 100 миң сомго чейин насыя алган жарандардын жалпы саны 600 миңди түзөт. Алардын насыяларынын үстөк пайызы 10%дан 35%га чейин. Эми өкмөт убада кылган жеңилдикти 600 миң насыя алуучуга бөлө келсек, ар бирине 2 миң сомдон гана тиет. Бул албетте насыянын үстөк пайызы 35% менен алгандар үчүн көп деле жардам болуп бере албайт. Ошондуктан алынган насыя максаттуу пайдалануусу өтө маанилүү. Эгер сиз каржылык кредиттик мекеме менен кызматташууну баштоону чечсеңиз, биринчи кезекте керектүү маалыматтардын тизмесин тандашыңыз керек. Ар бир каржылык мекеменин талабы өзүнүн шарттарына ылайык түзүлгөн. Биринчи кезекте каржы мекеменин каражаты же кызматтарынын шарттары так аныкталганбы? Алар тууралуу жергиликтүү маалыматтар барбы? Булактары кайсы? Филиалдарынын жана тейлөө кеңселеринин ыңгайлуу тармагы барбы? Ошолорду билиңиз. Каржылык туруктуулук тууралуу маалымат өтө маанилүү. Жогоруда аталган маалыматтарды каржы мекемесинин сайтына жайгашышы мүмкүн. Каржылык отчет тууралуу маалымат издеп жатсаңыз, насыя портфелинин көлөмү жана анын сапаты, каржылык мекеменин кирешенин өсүшү сыяктуу жагдайларга маани берүүңүз зарыл. Чолпон Бешилин кызы Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Өлкөнү башкаруу үчүн ат салыш 15 ноябрдан баштап старт алат. Учурда коомчулуктун пикирин эске алганда татыктуу талапкерлер катары эсептелүү гана адамдар бар. Башкача айтканда, серипчилер эки гана фаворит ортосунда талаш кызуу жүрүшү мүмкүн деген божомолдорду айтып жатышат. Садыр Жапаров убактылуу президентти башкаруу милдетин тапшыргандан кийин өлкөнүн тагдыры убактылуу болсо да кимге тиери да белгилүү болуп калды. Сиздер Жумабай маалымат аналитикалык көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.